Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бул дүйнөгө жаратканда ар кимибизде ар кандай характерлерди берип койгон. Бирок ар бирибизге ошо характерлерди тандап алууга, өзүбүздү билимибизди өркүндөтүүгө, бирөөлөрдөн жакшы нерселерден үлгү алууга ар бирибизге ыктыяр да берген. Бұл дүниеде жаралғанда менің характерім ушундай, мен таш болып жаралғам, мен жол болса таш бор болып қалғам, мен ушундай катуу адаммын деген бұл туура болбойт. Ар бирибиз ошо жумшактыктан үлгү алып, жакшы нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттары менен сыпатталганга бир кадам ташташыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушундай жошоосунда адамдарга жумшак мамиле кылат эле, адамдарды ошо жумшактыгы менен өзү тартып алат эле. Ар бир адамга өзүнө жараша ушундай ар бир адамдын деңгээлине түшүп, деңгээли канчалык болсо ошого өзү ылайыктап алып туруп ушундай сүйлөшөт эле. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Пайгамбарыбызга ушундай дейт: Алла Тааланын мээрими менен сен адамдарга жумшак болдуң. Эгер сен орой, ушу жүрөгүң катуу орой мамилелүү болгондо, тегерегиңде адамдар чачылып жок болуп кетет эле дейт. Урматтуу бир тууган, бул дүйнөдө биз адам менен адам экенбиз. Дайыма үй бүлө болсун, бала болсун да мээрим керек. Тегерегибизде адамдарга да жумшак мамиле керек экен. Ошон үчүн бардыгыбыз жумшак мамилелүү болгон менен жумшак мамилени өзүбүзгө сыпат кылып алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам иннар рифqa ла якуну фи шайин илля занаху ва ла юнзау мин шайин илля шанаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте бул жумшактык бир нерседе боло турган болсо, сөзсүз ошо нерсени кооздоп гүлдөтөт дейт. Егер бир нерседен жумшактык чыгып кеткен учурларда аны булгайт дейт, аны кир кылып коет. Урматтуу бир тууган, жашообузда дагы эгер биз жумшак мамилелүү болуп, адамдарга ушундай бир сылык мамиле менен жүрө турган болсок, тегерегибиз кооздолуп адамдар кошо жүрөт. Үй бүлөбүзгө жумшак болсок, балдарыбыз бизге мээримдүү болот. Кошуна колонго адилеттүү жумшак мамиле кыла турган болсок, эртең жакшылыгыбызда сүйүнүп, жамандыгыбызда кошо кайгыра турган болот. Жок, бир аз бийлигибизге таянып, бир аз байлыгыбызга таянып, бир аз мүмкүнчүлүгүбүзгө таянып, дайыма орой мамиле кыла бере турган болсок, ишенип коелу, тегерегибизде адам таппай калабыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды, урматтуу бир туугандар, ошо Алла Тааланын бизге жаратып койгон жумшактык сыпаттары менен сыпатталып, бул дүйнөдө бир адамча жашап өтүштү Алла Таала ар бирибизге насип кылсын.